Кыргызстанда бул жолу кезексиз парламенттик шайлоо соңку 20 жылда биринчи жолу толук мажоритардык система менен өтүп жатат. Жаңыланган шайлоо мыйзамына ылайык өлкө боюнча көп мандаттуу 30 округ түзүлдү. Ар бир округдан мурдагыдай бир эмес 3 депутат шайланып келет. Боршайком парламенттеги 90 депутаттык орунга талапкер катары 467 адамды расмий каттаган. Анын 268 эркек, 199 аял. Бирок талапкерлердин үчөө үгүт башталганда шайлоого баруудан баш тартышты. Буга чейинки шайлоолордон айырмаланып, талапкерлердин көбү кайсы бир партияга байланган жок. Жогорку кеңештин акыркы чакырылышын жарымынын көбү бул шайлоого аттанды. Жаңы шайлоо эрежелерине ылайык талапкерлерге 1000 чукул үгүтчү алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан тышкары күрөө акысы 100 000 сомдон 300 000 сомго чейин көтөрүлдү. Мурда талапкерлер 5%дан көбүрөөк добуш алса, ал акча кайра кайтарылып берилчү. Азыр эми андай жок. Күрөөгө коюлган каражат республикалык бюджеттин эсебине кетет. Бир эмгек сиңирип, элге көрүнүп, бир иш өтүп деген адамдар коюш керек да түшүнүк боюнча. Азыр болсо ким колунан келсе эле материалдык жактан анан бир аудиториясы бар адам эле коюп атат да. Анан дагы бир көрүнүш, 4-үнчү көрүнүш. Блогерлер баягы көп жылдап кашыктап аудиториясы сактагандар, топтогондор бүгүнкү күндө шайлоого баратышат да. Анан ошондо бир ой пайда болот экен да. Бир блогерлерди байкап калсак, бир күн ушул депутаттыкка барат деген ой келип атат да магачы. Ошону монетизациялайт экен да. Ушул көрүнүш абдан мен үчүн мындай бир жагымсызыраак көрүнүш болуп атат да. Шайлоого соттуулугу бар, диний ишмердик кылган, криминалга катышы бар делген жарандар кое берилген жок. Ошондой эле соңку 5 жылда чет жакка чыккан сапарлардын убактысы жылына 6 айдан ашкан адамдарга да чектөө коюлду. Мындан улам бул шайлоо өнүктүгүнө учурдагы бийликке оппозициялык маанайдагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков катыша алган жок. Ошондой эле Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен катышы болду делген талапкерлер да жарыштан четтетилди. Эксперт Айбек Теңизбай шайлоо өнүктүгү жансыз жана супсак өтүп жаткандай таасир калтырганын айтты. Саясий бир процессти, саясий бир оюнду, саясий бир жалпы даражаны биз көрө албай жатабыз. Бул шайлоодочу. Анан мындан тышкары акыркы учурда жаңы кабыл алынган конституцияны эске ала турган болсок, биз кабыл алган башкаруу формасын эске ала турган болсок, президенттик башкаруунучу, парламенттик башкаруунун негизи эле парламенттин, партиялардын, депутаттардын республикалык масштабта өзүнүн актуалдуулугун дагы жоготкондугу байкалып жатат. Ошол себептен улам дагы кандайдыр бир эл тараптан дагы кызыгуу жок, талапкер тарабынан да кызыгуу жок. Парламентке барганда мен эмне маселени чечмек элем барыбир, эмнени көтөрмөк элем депчи. Ошонун баардыгы азыркы шайлоонун жүрүп жатышына өзүнүн таасирин кадимкидей мындай байкалгандай таасирин тийгизип жатат да. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров буга чейин BBC-ге маек куруп, шайлоодо баардык саясий күчтөргө бирдей шарттар түзүлгөнүн айткан. Мамлекет максималдуу түрдө шарт түзүп берди да. Анан эми ар бир жарандын өзүнүн эрки да. Биз шарт түзүп бердик. Азыр мына жаңы системаны киргизип атабыз. Шарт түзүп бердик. Мыйзам жол берсе барсын да. Анан кийин өздөрү барбай туруп эле анан бизге тоскоол болду, анан бизге тыюу салынды, анан биз бара албадык, анан бизге шарт болбоду деген туура эмес да. Округда мындай атаандаштык күчтүү болчудай болуп турат. Бүт эле округдар ошондой деп айтсам болот, бирок белгилеп кетчү. Мисалы 10-округ, талапкерлери көп, анан белгилүү саясатчылар талапкерлердин катарында. Анан 27-чи Ысык-Көл областындагы 27-чи округ, ал дагы мондой талапкерлер көп. Бишкек шаарында да ошондой. Мондай азыр бир жеңил округ деп айтыш кыйын да.
Бул жолу административдик ресурска жол бербөө үчүн парламенттик шайлоо өнөктүгүндө мамлекеттик кызматкерлерге эч бир талапкерге жан тартпоо тууралуу катуу эскертүү берилди. Бул себептүү аларга ал түгүл мугалим догдурларга чейин кайсы бир талапкер тууралуу маалыматка лайк басууга чектөө кирди. Быйыл Боршайком аралыктан добуш берүүнү максималдуу уюштуруп жатат. ID карт түндүк тиркемеси бар жаран өз шайлоо тилкесинде эле эмес, каалаган шайлоо участкасына барып аралыктан добуш бере алат. Бул эреже четтеги кыргыз жарандар үчүн да иштейт. Бул шайлоо үчүн 2492 шайлоо тилкеси ачылды. Өлкөдө 4 294 243 шайлоочу бар экени такталды.